Бизде Бишкек шаарында система бузулуп калган, мен сиздерге ачык айтайын. Сиздер аны жакшы билесиздер. Бул адамдан зависит этпей турган нерсе. Эгер системаны бузуп койсок, биз кандай билимдүү адамды, тажрыйбалуу адамды алып келсек дагы жумушту иштеш кыйынчылыкка турат. Ошон үчүн мен системаны өзгөртөйүн деп ошондон баштап атам. Себеби азыр жаңы технологиянын заманында сиздер менен биз мына акыркы 1-2 жылда сиздер менен көп болдук. Биз дистанционно иштеп, үйүбүздөн отуруп системаны башкарганга да үйрөнүп калдык, окуганды да үйрөнүп калдык. Кээ жаңы технологияны туура пайдаланган адамдар кай жерде жүрсө дагы ошол жерден крупный заводдорду, предприятияларды башкарып, башка мамлекетти башкарып аткан система да бар. Бирок шаардын системасы таптакыр башка. Шаарда өтө көп маселе бар. Бул свет маселеси, смогтун маселеси, транспортный пробка, жол маселеси, курулуш маселеси, мусордун маселеси, полигондун маселеси, өтө көп маселелер бар. Ушул маселелерден чечүү, жолдорун табуу, ошонун кандай финансовый источниктерин табуу өтө чоң маселелер турат. Мен ошонун үстүндө иштеп атам.